Уулу, 14-чі Элдос Анаркулов, 11-чі Айбек Абдулладжанов. Команданын башкы машкыруучусу Рустам Токтоназаров болсо бул беттештин башкы калыда ийгиликке жетилет. Көрөбүз, ал эми Шахтер Ташкөмүр командасы азыр жакынкы бурчтан мынтип кирип, командалаштар алга даяр болуш керек. Тегиче жаңылышуу, топ менен бара жаткан Нурбулат Балтабаев жана Балтабаевдин соккусун Ахрорбек Манат өткөн сезондо кубоктагы оюнду дагы бир рет эсиңиздерге салайын. Азыр бул соккудан кийин түзүлө дарбазаны көздөп кайыз топто ошол эле Канат Таштанов түзүлө дарбазага сокку Таштановдон. Ой, чындыгында Уланбек Турдалиевке Шахпозго топтуна калтырды дагы. Жаман эмес жүрүш, азыр узатылган сокку жана Байкаев сокку жолдонобу бар сокку жана кандуу эле менимче легионер болуш керек. Жана Тажыбаевдин мынтип борбордук бөлүккө чыгарган тобуна тырга катары айтып өтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Азыр бул соккудан кийин түз эле мына ошол дарбазага кереметтүү түрдө кирип кийинки оюндар качан кайда боло турганда кенен айтып беремин. Азыр сокку жана кайрадан түз эле борбордук бөлүктү көздөй Раимов, 17-чи Уларбек Керимкулов, 16-чы Нургазы Нурбеков, 7-чи Эржан Нуркулов ышкырык жаңырды. Оюн башталды. Командалар бир аз туйгураак коргонууга чакырган өңдүнөт. Азыр 4 оюнчунун жазгыры өттү жана дарбазага келгенде кандай бир мүмкүнчүлүктү колдо. Алдыга узун пас. Жана кандай жаңылышуу, сокку, гол. Эсеп 1-0. 66-чы мүнөт соңунан. Ушундай борбордук коргоочунун жаңылышуу жана Шахпоз Дарро дарбазачынын үстүнөн дагы мына топту ашара теуп эсепти керемет пас берди. Кандай колдонот дегенбиз, бирок Нурбакыт эми гана топту атандаштын бутуна жакшы бир эргүү алып кетүүгө чоң мүмкүнчүлүк бар. Ал ортодо дагы бир жүрүш, оң канат менен башталган сокку жана бул